9'dan misali bir koyunça 9'dan 5'e çeyin jumuştap koy, 8'den 5'e çeyin ayırması yok. Biz oşonu kança olsun funksionalдык милдеттер деп коет. Ошо менен аманатка катары иштетип атабыз. Канча болсун өзүбүзгө иштетип коебуз. Даже ошо компьютер бар го, жеке иштеткенге болбойт. Эгер ошо мамлекеттикке же болсо бирөөнүкү болсо, сиздин компьютериңизге кирип алып иштетип болбойт. Акысын берип коюң. Болбойт. Мына ошон үчүн бизде халифтер учурларында кандай эле? Билесиздер да, киши сүйлөшүп атканда деген шамды өчүрүп коюп, өзүнүн шамын тамызып. Бул мамлекеттин шамы. Шамды. Мына ки менде өзүнүн шамы. Шам тамызып коюп, сүйлөшө берет. Бул мамлекет шамы. Мына аманатты бүгүн түшүнгүсү келбеген адамдар көп. Эгерде ушуну түшүнгөндө исламды сүйүп калмак. Исламды жакшы көрүп калмак. Алланын буйругу аманат экенин, аманатка кыянат кылмак. Аманат сөз да, аманат жумуш да, кызмат да, аманат нерсе менен чектелбейт. Түшүнөсүзбү? Нерсе буюм бул өзүнчө бул да аманат. Бирок кызмат бул да аманат да. Бирөөнүн министр транспорт койду, бирөөнүн министр, здравоохранение деп коет элек, саламаттык сактоо министрлиги. Кыргызстан боюнча бардык адамдын ден соолугу мойнунда да. Кайсы дары келип атат, кайсы дары келбей атат. Вакцина боюнча көп проблема болуп атат го. Биз каяктан билебиз аны? Алар силер лабораториядан, силер текшерилер, силер айткыла, силер аманат кыямат күнү жооп бересиңер. Бүгүнкү ушул жооп бересиңер ушу 7 миллиондун ден соолугуна. Силер айтканда биз хоп деп ошо дарыны алып атабыз. Биз билбейбиз аны ар жак бер жактан. Ишенген бойдон алып атабыз, ичип атабыз деп. Кудай сатасын, ошону жакшы болуп кетсе жакшы, өлүп калабызбы? Кандай болот эми я? Бул аманат да. Аманатты аманат аткарыш керек. Эртең жоопкерлик. Үчүнчүсү сөз. Сөз да аманат бар да. Кээде мен сөз сүйлөйм, бардыгын айта бериңиздер, бул аманат эмес. А сизге өзгөчө айттым. Бул сизге аманат. Бир башкага айтканга уже менин уруксатымсыз башкага айтканга уруксат эмес аны. Шарият адамдын укугун, абийирин сакташ үчүн берилген жашоонун туура жолу. Ошон үчүн аманатта тургандар караңызчы. Даже мындай деп да айтат да. Не обязательно сизге бул аманат деп айтпай деле экөөңүз сүйлөшүп атасыз. Мынтип калдымбы? Билип кой, ушул аманат башкага айтканга болбойт сага дейт. Жөн эле мынтип ушул башка бир үчүнчүсү укпасын дегендей болуп атам да. Бир сөздү айтып атам, бирок үчүнчү укпасын дегендей болуп атам. Макулбу? Ушул аманат экенин белгиси сиздин мойнуңузда, жоопкерчилик, буга кыянат кылбаңыз, башкага айтпаңыз бул сөздү. Majlis amanat deydi. Amanatlı söz ne? Mına diyor Peygamberimiz ne deydi? Bana 6 nersege kepildik bergile, men sizlerge 5'tin kepildigin beren. Garantiyasını beren degen söz. Kepil kafalat var, garantiya. Birinci aytты, namazды men okuymun, kaza kılbayım dep kepildikti berin. Egerde 5'ke girginiz gelse, zekat baylarga zekatты berem dep siz kepildik beriniz. Allah'ın farzında ke. Zekatты бериңиz. Бир туугандарыңыз кембагал болсо, айылдаш, кошуна, ким болсо да кыскасы айтканда, кем зекатын бериңиз. 1 сом болсо да бериңиз, 10 сом болсо да бериңиз, зекатыңызды санаңыз, зекатыңызды бериңиз. Үчүнчүсү аманатты кепилдикке бериңиз. Чтоб аманатка кыянат кылбайм деп кепилдикке бериң. Сиз пайгамбарыбызга кепилдик берип атасыз. Мен, я Расулаллах, мынаке. Аманатка мен кыянат кылбайм. Мен, сиз баарыбыз. Андан кийин аль-фарж уяттуу жерди сактоо, зынага барбайм деген сөз. Эркек дагы зынага барбасын, аял дагы зынага барбасын. Баш кошсо ак нике менен. Шарият көрсөткөн алхамдулилля таза ак нике, урпакты сактай турган, тукумду сактай турган. Алхамдулилля мынандай Аллах субханаху ва тааля буйрук берген бизге. Уяттуу жерди сактайм дегенде аманат. Андан кийин батын ич алгандай арам жебейм деген аманат. Kepildik beriniz. Mına alkımdan aram ötpeyt dep kepildik beriniz deydi. Aram degen kандай? Aragı da ötpeyt, çoçkosu da ötpeyt, Bismillah akbar dep soyulbay kalganlar da ötpeyt, uğuruluk men tapkan akça da ötpeyt, sütkorluk menen tapkan akça da ötpeyt, kumar oyna menen tapkan akça da ötpeyt, karakçılık men tapkan akça da ötpeyt, aldap saldap tapkan akça da ötpeyt, mınal жерден ötpeyt dep kepildik beriniz. İçinizge el-batın içinizden kepildigin beriniz deydi. Kanday? Aram girбейт деп kepildik berin деген сөз. Все, aram girбейт деп kepildik beriniz meyli. Andan keyin al-lisan, akır kısmına en kıyını.
kepildik berүү kıyın. Til. En kıyın kepildik uşulda. Uşaktabайым деп kepildik beresiz be? Biröge jala japпайым деп kepildik beresiz be? Aldabайым деп kepildik beresiz be? Til boyunca. Biröөнү каргабайым деп. Til çok nerse. Allah subhanahu wa ta'ala şirk keltirбей, taqdırga karşı söylöbөy, Allah'ın hükmüne, peygamberin sünnetine karşı söylöböy. Tildin kepildigi. Allah uşul 6-10 kepildiğini berseler, men sizlerge 5'in kepildiğini berem deydi.